Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу, киносценарист жана коомдук ишмер Омор Султанов 87 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Омор Султанов Жети Күз районунун Тосор айылында 1935 жылы 6 ноябрда туулган. Ал 20-кылымдын соңундагы кыргыз поэзиясындагы жаңы агымдын өкүлү болгон. Кыргызстан жазуучулар биримдигинин төрагасы, жаңы Ала Тоо журналын негиздегендердин бири. Тоо күндөрү, Жылдыздуу түндөр, 30-станция, Чарчоонун 100-ыры жана башка ондогон ыр жыйнактарынын, Улуу дайра, Мухитке жол жана башка очерк, аңгеме, повесть жыйнактарынын автору. Эмгек жолун 1959-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, Ала Тоо журналынан баштаган. Кыргызстан жазуучулар союзунун катчысы, Эл аралык ысык көлдү коргоо фондунун президенти, Кыргызстандын чет өлкөлөр менен байланыш союзунун вице-президенти, Москвадагы Эл аралык жазуучулар союзунун тең төрагасы, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун төрагасы болуп иштеген. Омор Султанов Кыргыз СССРнин жогорку советинин ардак грамотасы, Манас эпосунун 1000-жылдыгы медалин алган, эл аралык руханият сыйлыгынын, Манас ордени жана башка бир катар сыйлыктардын ээси.